Күндө майрам, күндө той. Бүгүн дагы ушундай көптөгөн майрамдар бар. Эртең дагы ушу чегерачылардын күнү. Ошол майрамды утурлай, конокторубузду дагы чакырганбыз, тааныштыралы. Баткен согушунун жоокерлеринин Республикалык комитетинин төрагасы Молдалиев Сатыбек Калилович жана Баткен согушунун ардагерлеринин Бишкек шаар боюнча төрагасы Бейшибаев Малдыбай Заркунович байкелерибиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен келе жаткан байрамыңыздар менен. Хуш келипсиздер, көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Айтыңыздарчы, эртеңки күн ушу чегерачылардын күнү. Жалпыңыздарды да бир жолу куттуктайлы. Анан кийин эртеңки күнгө карай кандай иш-чаралар болот? Алгачкы сурообуз болсун. Биздин мамлекетте эртең жана биринчи күнү кош майрам болуп атат. 28 май болсо бул кыргыз мамлекетинин чегерачыларынын түзүлгөнүнүн күнү болуп эсептелет. Майрам андан кийин 29 май кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүнүн туулгандыгы майрамы. Ошол кош майрам быйыл келип калды. Анан ушу бизди силердин студияга келдик, ушу биздин досторду азыркы алыскы заставада жүргөн, алыскы тоолордо жүргөн, БТГде жүргөн кыргыздын чегерачыларын куттуктап коелу деп. Бул чегерачы болуш абдан кызыктуу аскердик кызмат болуп эсептелет. Себеп дегенде чегерачылар күндө өзүнүн иштерин так аткарыш керек. Себеп дегенде булардын турмушу чегара менен байланышта. Анан чегерачы болуп төрөлбөйт, чегерачы болуп жаралат да. Бир эле жолу адам чегерачы болот, ошол бойдон өмүр бою чегаранын ишин аткарып кайтарып калат. Кыргызстан болсо биздин мамлекеттин өзүбүздүн территориябызда ошол границага байланыштуу, чегарага байланыштуу мурунку Советтер Союзунан баштап, себеп дегенде биздин кошунабыз Кытай. Ошол жерде дагы абдан күчтүү чегара заставалар, тозоктору бар. Союздан калган. Бүгүнкү күндө биздин чегара кызматкерлеринин командирлери, солдаттары бардык тооташтарды көзөмөлгө алып кайтарып турган күчү. Мурункуга караганда быйыл дагы мындан кийин дагы чегарачылардын иши албан, жана биздин чегарабыз абдан бек жанагы көз салып кайтарып турулат. Жакшы. Айтыңыз, биз ушул жума боюнча тандоо боюнча сурап атабыз да, сүйлөшүп атабыз. Сиз эмне үчүн чегерачылык кесипти аркалап калдыңыз же тандап алдыңыз? Биз бул кызматка жараша болуп калды да. Негизи биз коргоо министрлигинде иштечүбүз 99-жылга бери. Погран кызматы түзүлүп атканда коргоо министрлигиндеги офицерлерди тандап алганда, ошолордун ичинде катарында биз да болгонбуз да. Ошондон бери биз чегара кызматына кызмат өтөп келгенбиз 2008-жылга бери. Жакшы, кызматыңызды жакшы көрүп элеңиз. Жакшы көрөбүз. Эмнесин? Бизге кызык, баягы айтып токтолуп өтсөңүз. Эми аны только ошол кызматты аткарган адам гана түшүнөт да. Биз өзүбүздү илгери школдо окуп жүргөн кезибизде оюбузда бар эле да. Советтер Союзунун убагында пограничник болуш, чегара кызматчысы болуш өтө оор болгон да. Ушундай катуу тандалып алынчу да. КГБ через КГБ өтчү да, Комитет государственной безопасности деп. Анан биз убагында ушундай катаал эмеден өтпөйсүңөр, жөн эле министерствого бара бергиле, коргоо министрлигине деп жиберген эле да. Кийин эми турмуш ушундай экен, алып келип койду да ошого. Ошону менен насип болуп, чегарачы болуп калдык да. Чегара кызматында жагат, аябай жагат. Жакшы, келиңиздер Сатыбек байке, сиз дагы Малдыбай байке айтып кетсеңиздер, ордендериңиздер аябай көп экен, аябай жакшынакай көрүнөт экен. Эң эле баалуу орден кандай болду? Мынакей азыр тагылып тургандардын арасынан. Бул абдан жакшы суроо. Бүгүнкү ошол кош майрамдын астында биз 99-2000-жылдары Баткен районунда, азыркы Баткен областында чоң бир жаңжал болгон. Бул эралалык террористтер биздин мамлекетке кирип, мамлекеттин ичине чейин кирип, ушундай жаман иштерди кылганда, ошондо Кыргызстандын куралдуу күчтөрү, чегара кызматтары да жаңыдан уюшулган чегара кызмат болчу ошол 99-жылда. Ошондо биз тикеден тик туруп, ошол эралал террористтерди биздин мамлекеттин ичине кирип кеткен да, где-то 100 километрге чейин.
ошолорду кубалап өлтүрүп ошо кыргыз мамлекетинин тынчтыгын сактап калган үчүн биз ошол эң жогорку аскердик болуп эсептелет. Бул Манас ордени, ушунда Манас орденин алгам. Ошол Манас орденин алганына бул мен солдаттарым, офицерлердин коллективинин баарына чоң рахмат. Себеп дегенде мен жалгыз чек араны же болбосо мамлекеттин тынчтыгын сактай албайм. Бул солдаттардын эмгеги, офицерлердин эмгеги, бул коллективдин эмгеги да ошону башкарган үчүн жакшы башкарып, жана ошо тынчтык сактап калган үчүн ушу президенттин атынан Манас ордени менен сыйланган. Жакшы. Сиз үчүнчү эң эле баалуу деп кайсы ордениңизди эсептейсиз? Биз да ошол 99-жылы алганбыз эрдик медалин президенттин колунан алганбыз. Ошол ошол нерсе бардыгынан жогорураак турат окшойт. Эми жогорураак турат. Жакшы. Анан кийин сизге жанагы суроону кайта бергим келип атат. Эмне үчүн чек ара жаатына бардыңыз жана эмне үчүн тандап алдыңыз? Жакчы беле. Биз эми өзүм чек арачы эмесмин, бирок мен милдетим жана кылган ишим бул ошол аскердик турмуш менен байланышкан. Себеп деген мен өзүм Мысык көлдүн кулуна болом. Биздин область бала чактан бери чек арага жайгашканда, анан биз көрчүбүз бала чактан чек арачылар кандай заставага кетип атат, кайра келип атат, жолдон машиналерди тозуп, аларга алма берип, алардан жылдыздарын алып, мындай интересный болгон. Ошолор дагы ошо чек арачылар карап турду да, мен да аскердик профессия тандаганга мүмкүнчүлүк болду да. Анан ошол мүмкүнчүлүктөн байланып, ошо достордун атынан мен менен чогуу окуган балдар азыр чек арачы кызматында кызмат кылып атат. Жакында эле мына чоң илимий конференция болуп өттү. Чек ара жана чек арадагы жакшы ойлор деген. Ал убакта анда жогорку Бишкектин аскер институтунун курсанттары катышты, ветерандар катышты, Россиянын погранслужбанын өкүлдөрү катышты. Жакшы конференция болуп өттү да. Бул конференциянын ишин мындай кыскача айткым келсе, ошо чек араны кандай түрдө кайташ керек, кантип күчөтүш керек депчи. Мына жакында болуп атпайбы ар кандай чек арада кыймылдар. Мунун баары ошол чек арачылар жакшы иштеп атканы үчүн болгон кыймылдар. Мына кармалгандар, атыша кеткендер, ар кандай мындай тийишүү чаралар жүрүп атпайбы? Ошолорду бул чек арачылардын иштегени болуп билинет. Иштебесе өтүп кирип билбей калат эле да. Ошондуктан ар бир колоткоктуда, ар бир тоо ташта биздин чек арачылар азыр мыкты кызмат кылат. Мына мисал үчүн алсак, азыркы алыскы нарындагы заставаларды же болбосо Баткендеги заставаларды бир чек арачы күнүнө 30-40 километрге чейин жөө басат тоо таштын арасында. Өзүнүн автоматын, жанагы приборлорун алып ошол чек араны кайтарганга чыгат. Бул чек арачынын кызматы абдан оор жана сыймыктуу. Ошондуктан мен ушул досторумду, солдаттардын ата-энесин, бир туугандардын чек арачы болгондорду куттуктайм. Жаңыдан заставага барган солдаттар дагы службасын жакшы өтүп, үйлөрүнө кайтып келсин. Экинчиден болсо, Кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүнүн туулган күнү. Анда дагы көп мындай традиционный, исторический көп моменттер пайда болду. Ошо Кыргыз мамлекетинде. Себеп дегенде мына быйыл 23 жылдыгын белгилеп атабыз. Мында дагы чоң традиционно өзүбүздүн окуу жайыбыз пайда болду, өзүбүздүн тарыхыбыз пайда болду аскердик. Ошондуктан Кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрү жана чек ара кызматтары биздин тынчтыкты сактап калганга, тынчтыкты коргогонго азыр даяр. Абдан жакшы маанай менен элдер кызмат кылып атат. Жакшы жаңылык. Рахмат, келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эртеңки бир сүйүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым сиздердей болгон, Кыргыз үчүн күйгөн, чек арасы үчүн күйгөн жокерлерибиздин саны көп болсун. Байрамыңыздар кут болсун. Рахмат. Рахмат сиздерге. Ал эми кесип тандоо аябай эле маанилүү жана дагы туура кесип тандасаң, ушундай жан дүйнөң эс алып, рахатка курчалат экен. Сага өзүң кесибиң жагабы? Мен өзүм кесибимди сүйөм жана ошондой эле будан башка да көптөгөн кесиптерге дагы кызыгам. Мисалы үчүн ашпозчулук. Ашпозчу инсан дагы ушул кесипти кантип тандап калган, ошол тууралуу бир материал бар. Анда эмесе чогуу көрөлү. Андан жолугушабыз.